Мына бул Нурайым Талантбекова. Учурда үй кожойкеси. Күнүгө ушул ашканасы 100 жол чачылса, 200 жол жыйнап күнүгө тамак жасайт. Мына күздө мезгили жакындап калды. Муну айтканым, эшикте жашылча мөмө жемиштер акырындан четинен быша баштады. А бизде болсо крыжовникти терүү мезгили да келип калыптыр. Мына азыр ошол крыжовниктерди терейин деп бакчага кетип бараткан учуру. Бул мөмөнү терип алып эмне кыласың десеңиздер, бүгүн варенье жасайбыз достор. Айтор бул өсүмдүктүн тикенектери көп болгондуктан кече дагы тергем жана бүгүн дагы терем. Этияттабаса колго тикенек кирип тытылат. Билесиздерби достор, бул крыжовник аттуу мөмө жүрөккө, вирус ооруларына, инсульт болуудан алыстатып, көзгө, бөлүп чыгаруу органдарына жана мээге тийгизген таасири аябай чоң экен. Жана дагы аябай даамдуу. Крыжовникти терип келгенден кийин мурутун жана сабагын кайчы менен тазалап, ар бирин бирден кесип чыктым. Эгерде кол менен ала турган болсо, анда колду аябагында оор түйөт экен. Тазалап алган соң жакшылап жууп алдым дагы. Кийинки кезекте крыжовниктер тоголок бойдон бошуш үчүн ийне менен тешип алдым. Андан соң мискеге 1,5 литрдей суу куюп, 2 килоча шекеримди коштум. Албетте крыжовниктен 2 кило болсо, 2 кило шекер кошобуз. Шекер менен сууну аралаштырып турсак, сироп пайда болот. Анан ошол сиропко жуулган крыжовниктерибизди кошуп таштайбыз. Буга 1 кашык лимонный кислота кошуп, кайнап баштаганда өчүрүп, муздатып коюп коебуз. Жакшылап муздагандан кийин экинчи жолу кайнатып, дагы 1 жолу муздагандан кийин үчүнчү жолу дагы кайнатабыз. Андан соң ушундай стерилизация болгон банкаларга өзүңүздөр билгендей эле коюп салабыз. Жана дагы капкагын бекитип, жылуу жака ороп коюп койдум дагы. Вареньялар кышкыга даяр болду. А сиздер кайсы мөмөдөн варенье жасап жатасыздар, комментарийге жаза кетиңиздер. Кийинкиде дагы пайдалуу жаңы видеолор чыксын десеңиздер, лайк басканды унутпаңыздар, сураныч.